жаштар баш кошуу максатында ала качуу бул байыркы кыргыздын салты деп эсептешет. Чындыгында бул кылмыш. Мындай ишке барган адам 5 жылдан 10 жылга эркинен ажыратылат. Сексуалдык зомбулук же зордуктоо бул бир же бир нече адамдын башка адамдын эркине каршы аны менен жыныстык катнашка барган зомбулук түрү. Адатта бул зомбулук түрүнөн адам психологик жактан катуу жабыркап, аң сезимине жана денесине зыян этет. Бул кылмыш үчүн адам 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылат. Үй бүлөдөгү зордук зомбулук. Кыргызстандын соңку кездеринде уруп сабоо, мыкаачылык, үй бүлөдөгү зордук зомбулук чынында эле абдан көбөйдү. Айта кетсек, кызыл камчы жолдошунан таяк жеп, көзү башы көгөрүп жүргөн аялдар 1000ден ашат. Өлкөдө үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы 2003-жылы мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык аялга зордук зомбулук көрсөткөн эркек 5 жылга эркинен ажыратылат. Биз адамдарды зордук зомбулукка каршы күрөшүүгө чакырабыз. Аялдардын жашоодогу орду эркектикинен кем эмес. Эң биринчи балага адеп, маданият бере турган апа. Эмне үчүн Айтматов болду? Анткени аны дагы акылдуу, мээримдүү, жомокчу аял тарбиялаган. Кийинки убакытта аялдарга, апаларга болгон сый-урмат кетип баратат. Эмнеге дегенде бала мээримге жашынан тойбой калган. Аялды урматтаган, сыйлаган кыргыз элинде илгертен болгон. Тарыхты кара, Канекей орду манасынан кем эмес, Айчирек орду Семетейден кем эмес. Аял жакшы, эр жакшы деген макал Кыргызда гана бар. Курманжан Даткадай эне Кыргызда гана чыккан. Бейиш эненин таман астында деген сөз бекерден айтылган эмес. Андыктан биз жаштар кыргыз жарандарын зордук зомбулукка каршы күрөшүүгө чакырабыз. Биздин кыздар, аялдар, апалар келечектеги Манасты, Айтматовду төрөй турган силерсиңер.